Күнөөсүз көз жаштар. Автор Жалгызым Назик. Окуган аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Үйдүн алды кооз экен. Мына Саиданын көп эсинде калган жерлер. Айрыкча апасынын бакчадагы гүлдөрү. Бийик тепкич көтөрүлүп, таза кенен бөлмөгө баш багышты экөө. Бул жакта да терезеде түркүн гүлдөр турат. Атасынын гүлдөрү. Ооба, бул үйдө аял эмес, эркек киши гүлдөрдү сүйүп өстүргөнү жактырат. Саида бала кезинде атасы кызын жанына алып алчу. Экөө бөлмөнү аңтарып, таанышып бүтө элек. Бир убакта орто жашап калган адамды арабага сүйрөп апасы баш бакты. Саиданын ушул жерге келгенде эртеден бери кармалып келе жаткан чыдамы, эрки түгөнүп кетти. Ата деген кыз алсыз отурган атасынын алдына жыгылып, бутун кучактап отурду. Анткени ар дайым мээримге толуп турчу көздөрү муңайым тартып нур өчкөндөй. Саида арык тарамыш колдору менен титиреп жаткан кызынын чачтарынан сылады. Билгем кайтарыңды кызым, жүрөгүм сезген, деди. Ар жакта жашка муунуп колу менен оозун жаап апасы турат. Бул абалда көпкө отурушкан соң гана кыз өйдө болуп апасы менен көрүштү. Муздак, супсак. Ата, мен чындыкты билем, деди Саида тажик тилинде такалып сүйлөп. Сөз төркүнү эмне жөнүндө болгонун атасы да апасы да билип турушту. Тунжураган үнсүздүк. Билем, күтпөдүңөр, бирок келдим. Апа, Абдул чалып кабар бергендир, качып кеттик. Балким алар бизди кармоо үчүн жолго да чыккандыр. Ошондуктан убакыттар. Суранам силерден. Кантип силерге келип калганымды айтып бергиле. Башка өтүнүчүм жок. Саида кээ бир сөздөрдү орус тилинде сүйлөп жатты. Анткени өзү да билбеген абалда тажик тилин унуткан сыяктуу. Кызым. Бул сөздү апасы айтты. Өмүрүндө биринчи жолу кызым деген сөздү колдонду. Анан да үнү да бир аз башкача жумшак чыкты. Сенин тагдырың аралашып калууну эч каалаган эмеспиз. Билесиңби, кээде адам айласыз калганда эмнелерге макул болбосун. Ооба, бизде да ошол абал болду. Атаң ооруп калган болчу. Дем алдыруучу аппаратка уланып араң жатат. Мен болсо курсагымдагы балам менен ооруканада кайра жандандыруу бөлүмүнүн эшигин сагаалап отургам. Сырттан караган адамга акыбалым абдан эле кейиштүү көрүнгөн окшойт. Ичим менен көзүмдөгү жашым менен жалдырап, ары бери өткөн дарыгерлерди караймын. 1 жыл мурун эле бир бөйрөгү иштен чыгып алдырган эле эми болсо ошол жалгыз бөйрөгү да ооруп кыйнап жаткан. Операцияга акча чогултуп жатканыбызда кокустан жыгылып калды. Жардам берер же колдоп кетер туугандарыбыз жок. Экөөбүз тең томолой жетимдербиз. Не кыларыбызды билбей жөн гана көз жашым менен жаратканга үнүмдү жеткире дуа гана кылып отурдум. 3 күн жүрдүм ооруканада, атаңдын эсине келишин күтүп. 3-күн дегенде көзүн ачып жашоого кайтып келди. Желкемден тоон алып салгандай. Өх, дей түштүм. Бирок анда деле абалы жакшы эмес болчу. Операцияны тездетүүнү эскертишти. Менде жаңы маселе пайда болду. Ошончо чоң сумманы кайдан кантип табарымды билбей эсим эки болуп, турган ордумда теңселе түшкөн элем. Жаныма бир медайым келип, бир палатага алып кирип суу берди. Жылуу тамак берип, ошол жерде жатуума уруксаат берди. Өзү араң турган жаным эмне болду деген суроону укканда эле жарылып шолоктоп ыйлап кирдим. Жакшы сөздөрдү айтып жубатып жатып колума номер карматты. Сизге сөзсүз жардам беришет деп. Чалдым, жолуктум бир аялга, сүйлөштүк. Саиданын апасы сөзүнүн ушул жерине келгенде ыйлап жиберип, кыйлада басылды да андан ары улантып жатты. Ай күнүм жетип ооруканага барганымда өз кызым өлүү төрөлдү. Балким бул менин алдыда жасоого жоругум үчүн жараткан тарабынан жаза болуп берилгендир. Колума тирүү кызды карматышты. Ал сен болчусуң. Ошол эле күнү кыргыз жаш келин операция менен кыздуу болгонун айтып алмаштырып беришти. Ошол наристени боорума кысып, төрөтканадан чыгып кеттим. Саида, сенин келечегиң үчүн атаңдын өмүрүн сактап калгам. Түшүн мени кызым. Менин бул жалган дүйнөдө ушул адамдан башка жакыным жок. Биз бири-бирибизде жалгызбыз. Ошондуктан мындан ажырап калуудан коркуп бул ишке бардым. Ооба, атаң толугу менен айыгып кете алган жок. Ошентсе деле жаныма кубат болуп жүргөнү мага чоң медер. Сени 6 жашка чейин багып гана берүү милдетин алгам. Колума берип жатышып катуу эскертишкен. Эч качан мээримиңди түшүрбө, көргөзбө деп. Анткени бала өзүңдүк эмес, баары бир алып кетебиз.
Балаңды да өзүңдү да байлаба дешкен. Ошого катуу ишенип, мээме түйүп алган экем, сага кыйратып мээрим бербедим. Алар кийин ал жактан балдар кача турган болушпасын, татаал шартка көнө албай калышат эркелеп өссө деп бизди ушундай ташбоор мамилеге көндүргөн. Болбосо сен кандай гана таттуу наристе элең кызым, аппак болуп же бир баладай шоктонуп мени да жүдөтпөдүң. Сенин тилиң чыгып сүйлөп баштаганыңда ушунчалык сүйүп эркелетким келип, өзүмдү араң басчумун. Кийин өзүм да кош бойлуу болуп, иниңди төрөгөнүмдө бир аз ал балага алаксып сени такыр эле жээрип баштагам. Өз ата-энеңди мээриминен ажыратып алганым аз келгенсип, мээримге зар кылып өксүтүп чоңойтконум үчүн кечир. Адамзатынын бул жашоого жаралгандагы милдети дейбизби, балким себеби сыноодур. Ооба, сыноолуу дүйнөгө келген ар бир пендеге жараткан күчүнө, эркине, деңгээлине жараша сыноо жиберип сынайт экен. Бактылуу күндөрдү дагы, кайгылуу түндөрдү дагы берип сынаса, кээ бирине байлык берсе, бирине бербей сынайт экен. Бул да болсо биз түшүнө алгыс жалгыз жаратканга таандык касиет, кудурет болсо керек. Бирок ар дайым ар бир пендесинин алдына тандоо коет экен. Ар бир иште тандоо болот. Өмүр жолубуздун кандай болоору же жашообуздун сүрөтү кандай түскө боелот, аны албетте өзүбүз чечебиз. Кааласак түркүн түстүү кылып боеп, же болбосо тескерисинче ак менен кара өңдү гана тартып алабыз. Муну тандоону жараткан өзүбүзгө койгон. Балким пендесин ушинтип сынагысы келгендир. Абдан кыйналган учурларыбызды ойлойбуз, Кудай биздин үндү укпайт деп. А чындыгында ошол эле убакта жараткандан бөлөк эч ким бизди угуп түшүнө албайт. Тандоо демекчи, алдыбыздагы көйгөйдү чечүүнүн же абалдан чыгып кетүүнүн кандай жолун тандасак да, адам бойдон, адамдык касиетибизди сактап калуубуз бул эң чоң эрдик. Абийирибизди сатпай кийин таза жолдо жүрсөк, бул биздин жеңиш. Анын сыйлыгы да баалуу жана жогорку даражага болот. Ал эми өз максаттарыбызды ишке ашырууда бирөөнүн тагдыры, сезимдери атүгүл жашоосу менен ойноп, ал үчүн чечим чыгарып, бүтүм кылсак мунун да сурагы ошончо. Ал дүйнөдө гана эмес, ушул дүйнөдө эле жооп берчү күн сөзсүз келет. Анын сыңарындай Саиданы баккан ата-энесинин бир убактары жасаган бул кылмышынын балким айласыздыктан түшкөн жолунун акыры ушундай жар экени башында эле белгилүү болчу. Бул абалга ким күнөөлүү? Өз ишинин мыкты адиси, ак чүчүн берген антын унутуп тагдырларды алмаштырган ак халатчандарбы? Же адамдардын кайгысынан пайда көздөп, оор абалынан пайдаланган мерез жүрөк кара ниет, шарифтей адамдарбы? Бул жерде кимди айыптап, кимде күнөө кое алабыз? Мындай учурда ар кимдин өз чындыгы болот. Кудум Саиданын ата-энесиндей. Саида өз ата-энеси тууралуу маалымат ала алган жок. Бир билгени кыргыз-тажик чек арасындагы айылдарда жашаган келин экен. Эми кайдан табат? Кантип ушунча жыл өзүн тажик кызымын деп эсептеп келсе, эми кыргыз экенин билди. Кызык, ушул азыркы абалын өзү да сүрөттөп бере албайт. Түшүнүксүз. Көз алдында атасынын калтыраган арк колдору менен муңдуу көздөрү эч нерсе дей албады. Эмне демек? Ансыз деле алардын абийирин кыйнап жасаган ишинин жообун берип жатканы көрүнүп эле турса, жазаланып бүтүптүр. Кыргызстан Ордолуу Ош шаары. Душанбеден учкан Саида менен Эмир өлкөнүн түштүк аймагына келишти. Траптан түшкөн экөөнү Оштун жайкап табурган ысык саратаны тосуп алды. Башкача сезимдер экөөндө тең. Мурда билип, туюп, аңдап көрбөгөн, сезим билбеген өзгөчө сезим. Балким өз жерине болгон куса сагыныч, же болбосо тартылуудур. Кээде жүрөгүбүз туюп жаткан чындыкты укпай, аңдай албай калабыз. Эмирдин Москвага, Саиданын Душанбеге түшкөндө да мындай сезим капталбаган. Кооз имараттар катар салынып, көз жоосун алган Москва мына ушул жөп-жөнөкөй жолунда чаңы көтөрүлгөн өз мекениндей жүрөгү жакын эмес экен көрсө. Мен кыргызмын, деди сыймыктана. Жап-жашыл, тынч ушунчалык кооз шаар, бапырап бактылуу жүргөн эли, берекелүү дастаркону, анан да эч жерде жок болуп көрбөгөндөй жөнөкөй шаары. Шаарды көпкө кыдырып жүрүштү. Кандай гана аянычтуу, ушундай керемет жерде өсөт элек го, деди Эмир ичинде. Балалыгы, жаштыгы, деги эле жашоосу бул өлкөдө өтпөй калганына кейип, көзүнө жаш алса, кайра кеч болсо да өз улутун таанып, атүгүл
ошол мамлекетке келип отурган үчүн Кудайга 1000 мертебе шүгүрчүлүк келтирди. Баары сонун. Булардын балким жашоосундагы эң бактылуу мүнөттөрү ушул күндөр болуп калаттыр. Абдул телефонун өчүрүп кайра ойго чөмүлдү. Демек Кыргызстанда, деди телефонун ээлегине коюп, ойлуу отурган калыбында. Шариф туура божомолдогон экен. Аларды бир гана ошол өз мекендеринен колго түшүрүп калышса болот. Бирок эртерээк аракеттенүү керек, антпесе Эмир Абдул күтпөгөн чараларды көрүп жиберери бештен белгилүү болду. Көрсө көпчүлүк адамдардай эле өзү да жаңылат экен. Ушул кезге чейин өзүнө өз туюмуна катуу ишенип, мен адамдарды тандаганда тааныганда адашпайм деп жүрөт болчу. Көз алдында жүргөн Эмирди тааный албаптыр, үйрөнө албай калыптыр го. Балким кантсе да Надя баккан деп сол жагында жайгашкан бир үзүм эт боор толгоп ишенүүгө мажбур кылгандыр. Кыргызстанга кетүү керек, дейди бир убакта өзүнө өзү. Бирок билбейт алардын Кыргызстандын кайсы бурчуна кирип кетишкенин. Этияттык чараларын көрүүнү баштады. Аталган өлкөнүн түштүк жана түндүк тарабында жайгашкан бир нече бөлүмдөрүнө кабар берип сак болуусун эскертти. Мечит жанындагы дүкөндөргө коюлган китептерди жыйноону буйруп жатты. Жүрөгү тыырчылап, коркуп атканына бир эсе кубангысы келсе, кайра боору ооруйт. Анткени азыркы тапта ошол мамлекеттен аялдарды өздөрүнүн уюмуна тартуу, мүчө кылып алуу абдан жакшы өнүгүп келе жатат. Айрыкча түштүк аймагында аялдардын топтору түзүлүп, сабактарды өтүү башталган. Абдулдун буйругу менен ал жактагы кыз-келиндерге үйлөргө келүүгө, сабак өтүү убактынча токтотулду. Анткени абдан кооптуу. Эмир жок дегенде бул уюмдун тең жарым сырын өзү менен кошо алып жүрөт. Бир канча жашыруун лабораторияларынын күбөсү да болуп калган. Эң негизги маселе да мына ушунда турат. Алдын ала сактануу чаралары көрүлүп, албетте уюмдун башкы жетекчилери коопсуз жайга которулуп, борбордук штабтын дарегин өзгөртүүгө жетишишкен. Талибандар кыймылы террордук уюмунун башкы штаб үйү Афганистан эмес, Туркия мамлекетине көчүрүлүп, жетекчилери да ар кайсы өлкөлөргө убактылуу таратылды. Себеби мындан аркы окуялар кай багытта кетет белгисиз. Алдын ала коопсуздук чараларын көрүп жатышты. Билинбегени менен уюмду кармап турган бир устуну урагандай эле чаң түшүп жатып калышты. Абдул Шариф менен көрүшүүгө Туркияга келди. Абдул, сен бул катачылыкка кандай жол бердиң? Өзүм да билбейм. Абдул бул сөздү айласыз үнүн акырын чыгарып чарчаңкы айтты. Эмнеге Эмир менен Саида? Сен ойлоп көрдүңбү? Биздин уюмдун артта калган канча жылдык тарыхындагы биринчи жолку окуя бул. Ушул кезге чейин ишенимге ушунчалык кирген бир да мүчөбүз мындай кадамга барбаган. Жада калса өз улутун билип туруп ошол жерди жардырып келишкен. Сен кантип бул жолдо адаштың, Абдул? Болгондо да эң чоң жаңылышты кетирдиң. Эмир даяр эмес болсо эмнеге Россиядагы тапшырманы ага беребиз дедиң? Даяр экенине 100% ишенгем. Анда Эмир сенден да акылдуу экен да. Алар азыр кайда? Жок дегенде маалымат барбы? Саиданын үйүнө барышкан, бирок эч кимге тийишпептир. Алардан өз ата-энеси тууралуу маалымат гана сурап кетишиптир. Мен жигиттерди жибердим Тажикстанга. Ал үй бүлөнү жок кылат бүгүндөн калбай. Уюмдун тартиби талабы боюнча булардын сырын билген адам тирүү калбаш керек. Анын сыңарындай Саиданы баккан энатасын эреже боюнча жок кылуу керек. Себеби кооптуу. Россиядан Тажикстанга, андан Кыргызстанга кетишкен. Кыргызстан? Эмир кайдан билет кыргыз экенин? Же Саиданы ээрчип кеттиби? Надя аркылуу. Кайсы Надя? Шариф Абдулдун ким жөнүндө айтып жатканын билип турса да ишенбегендей кайталап сурады. Надежда, Эмирди баккан аял. Менин аялым Зейнепчи? О Аллах! Шариф эки колун көтөрүп көктү карап жалынып жиберди. Абдул, сенин дагы мен билбеген кандай сырың калды? Эмнеге Зейнеп тирүү? Мен Эмирди ээрчитип келген күнү аны жок дегенсиң. Ооба, ал тирүү. Мен айткан шартка көнбөй баш тартты. Өлтүрүп салууга колум барбады ага. Мен аны сүйөм. Анын бизге зыяны тийбешине ишенем, ошондуктан мени күтүп жашай берсин дегем. Бирок Кудай акы, Эмирдин качып ошол аялдын алдына бараары үч уктаса да түшүмө кирбейт эле. Анан да Зейнеп ал жерден көчүп кетет деген ишеничим чоң болчу. Ага, сен Эмирди өзүң канча жолу көрдүң, күмөндүү нерсе байкай алдың беле? Ага, мына курал, азыр атып сал мени кааласаң. Абдул куралын Шарифке сунду. Сен эмне кылып салдың билесиңби, Абдул? Мен Эмирге эмес, мен сага ишенгем. Сенчи?
Эмнеге алай ал тирүү жүрөт Абдул? Сен уюм алдында берген антыңды унутуп салдыңбы? Жок ага. Өмүрү ордунан козголуп койбогон Шариф колундагы тесписин шарактатып эки жака басып жүрдү. Эмирди Саиданы дагы бир жолу көз алдына келтирди. Экөөндө тең муздак жансыз көздөр эле. Атүгүл бир нерче текшерүүлөрдөн өтүштү. Кантип адам мындай катуу болуп көрүнө алат? Алар эми кайда барат? Эмне жол тутат? Азырынча баары тынч. Демек өздөрүнө каршы күрөшүүгө чыгыша элек. Бирок бир күн баары бир чыгат. Эмне кылуу керек? Мээсинде тынбай токтоосуз айланып жаткан бул суроолордон башы жарылчудай болуп чыкты. Арадан канча убакыт өткөнүн деле билбейт бир убакта Абдул. Ага деди. Ансыз да сансыз ойлордон чаташып жаткан Шариф басып бараткан жеринен токтоп башын жерге салып, бир чекиттен көзүн албай ойлуу отурган Абдулдун алдына келди. Ага, ушул кезге чейин колубузда канча бала тарбияланды, канча улуттан. Аны эстөөгө, эсептөөгө чамабыз жетпейт, бирок кыргыз деген улуттан биринчи жолу Эмир менен Саида бизге толук кошулду. Туура ал өлкөдөн жылына бизге адашкан канча жарандар келет. Алар көбү согуш талаасында жок болсо, калганы бизге баш ийбей колубуздан өлүм тапты. Мен ушул кезге чейин ал улут жөнүндө бир да маалымат издеп, окуп карап да көрбөдүм эле. Балдар качкандан кийин гана алардын тарыхына көз чаптырып аңтарууга туура келди. Кыргыз, байыркы баатыр эл, эчен кылымдардан бери согушуп жерин коргоп келген намыстуу эл. Эбегейсиз көлөмдүү санжырасы, тарыхы, ошондой эле ал улуттан алып баатырлар чыккан эле. Айтчы ага, Эмирдеги күч, эрк кайдан дейсиң? Саидадагы курч мүнөзчү? Алардын тарыхында керек болсо баатыр кыздар өткөн экен. Демек биз аларды тарбиялаган жокпуз. Өздөрүнүн канында бар күчтүүлүк. Жок дечи, канча улуттун балдарын мүчө кылдык. Бири ушинтип качтыбы? Кечеге эле Россияда болгон жардырууну орус улутундагы жигитке жасаттың го. Эмир менен Саида кыргыз кылымдардан берки келе жаткан тарыхын окусаң, алар бирөөгө көз каранды болгон улут эмес. Эң сонун, деди Шариф кубангандай колдорун чаап. Абдул дагы эле түшүнбөгөн абалында агасы Шарифти тиктеп турду. Демек анда биз Кыргызстанда уюштурабыз жардыруу. Сен айткандай чын эле, тамырында кыргыз каны агып, жүрөгү кыргыз деп соксо, сөзсүз бизге тоскоол болот. Ошол жактан кармайбыз. Абдул бул сөздөрдү бирок башка мааниде айткан болчу. Бул дегени менен аларды унутуу керек, тынч коелу дегиси келген. Бирок кайда? Шариф оңойчулук менен колундагы адамдарын кое бербесин унуткан сыяктуу. Анан калса ал экөө уюм үчүн эле коркунучтуу жана кооптуу. Ушул тапта Саида менен Эмирди жада калса, бул катачылыкка жол койгон Абдулдун өзүн жазага тартууга өкүм чыгаруусун күтүп жаткан уюмдун мүчөлөрү аз эмес. Шариф гана абалды курчутпай кармап турган сыяктуу, кантсе да агасы эмеспи? Бирок дагы мындан да чоң көйгөй жаралса, өзүнүн өмүрүн Шариф да сактап кала албасы белгилүү. Талибандар кыймылы уюмунун түптөлүшү эле канча мээнеттерди талап кылган. Ал эми лабораториялар, штабтары, келишим менен иштеген мусулман өлкөсүндөгү диний медреселер, булардын баары азыр коркунуч алдында турат. Тагыраагы Эмирдин колунда. Кыргызстандагы бөлүмү таптакыр ишин токтотууга мажбур болушту. Шариф туура айтат. Эмир менен Саиданы жок кылуу гана керек. Эмелке эле жумшак тартып, жибип, жүрөгүнө белгисиз мээримдүүлүк аралап бараткан Абдул кайра кара мүртөз адамга айланды. Ал өзүнүн адамдык сапатынан, уюмдун алдындагы жоопкерчилигин жогору коюп, милдетин аткарууга өзү жол койгон катасын түзөтүүгө Кыргызстанга жолго чыкты. Келгендерине аз күн болсо да шаарга, деги эле бул өлкөгө бат эле көнө түшүштү. Шаардын ортосунан кабат үйлөрдөн ижарага батирге чыгышкан Саида менен Эмир күн сайын жаңы нерселерди үйрөнүү менен алек. Тагыраагы өздөрүнүн улутун жакындан таанууну башташкан. Адамдар менен аралашып базарларда жүрүшөт. Алар сүйлөгөн тилди ушунчалык конткоюп угуп, атүгүл кээ бир сөздөрдү жаттап да алганга жетишишти. Китепканалардан, интернеттен улуту жөнүндө маалыматтарды чогултуп экөө кошулуп талкуулайт. Кыргыз тилин үйрөнүүгө да китеп сатып алышты. Бул жакта баары башкача экен. Адамдары да жөнөкөй. Экөө өмүрү мынчалык жайдары жүргөн адамдарды көрүшпөптүр. Эч кандай согушсуз, атышуусу жок тынч жашоо сүрүп жатышкан элге суктанышты.
Ош шаарынын так ортосунда жайгашкан айтылуу Сулайман тоого чыгышты бир күнү. Эмир өзү окуган маалыматтарга караганда жыл сайын бул тоого чет жактан миңдеп туристтер агылып келет. Чын эле суктанды. Суктанууга арзый турган экен. Айрыкча тоону оюп ичине салынган музейди көрүп, ан сайын кызыгуусу артты. Ан сайын көөдөнүн өзгөчө сезим кытыгылап жатты. Ан сайын өз улутун, жерин, элин сүйүп баратты. Музейдин ичиндеги буюмдар, жазуулар, улуттук музыкалык аспап аталган комузду көрүп андан таралган күйүн укканда Эмирдин көзүнө жаш тегерене түштү. Бийик чокуда туруп ылдыйдагы шаардын жашоосун күзөтүп отурган экөөнүн жүздөрүндө болор болбос жылмаюу менен бактылуулук уялап турат. Эмир, деди бир убакта Саида, кызарып бараткан күндү тиктеген калыбында. Бул жакта күн кооз батат экен, Карасаң бул жакта баары кооз, деди Эмир. Эсиңдеби, биз ушул күндүн батып баратканын карап отуруп таанышканбыз. Ооба, лагердеги күн менен бул жактагы күн таптакыр башка. Айырмасы чоң. Мен бактылуумун, Эмир. Алдыда бизди кандай күндөр күтүп турарын билбесем да азыр ушул жерде сени менен болгонума бактылуумун. Мен дагы. Мен ушул элдин уулу экениме бактылуумун. Тарыхын окуп ушундай баатыр элдин урпагы экениме сыймыктанып жатам. Карачы кооздукту. Биз бир шаарды көрдүк, Саида. Алдыда дагы биз көрө турган, тааныша турган көп жерлер бар. Жайлоо бар экен. Анан айтылуу Кыргызстандын Бермет аталган ысык көлгө сөзсүз барабыз. Сен баарын үйрөнүп алгансың го, Ананчы, биз деген ушул улуттун уул кызыбыз, демек үйрөнүүгө милдеттүүбүз. Саида кыткылыктап күлүп алды. Эмирдин ан сайын көңүлү жайдары, айрыкча Саиданын күлгөнүн көргөндө маанайы көтөрүлө берет. Жашоо биз ойлогончолук оңой өтсө, биз сызган сызык менен кете берсе, анда дүйнөнүн кызыгы калабы? Тагдыр менен пенденин каалоосу эч качан бири-бирине төп келбеши жүрөк оорутарлуу кадимки көрүнүш. Эмир өзүндөгү оорундукту ушул жол менен жеңилдеткиси келди. Экөө тең, тил учунда турган мындан аркы жашообуз кандай болот деген суроону бири-бирине бере алышпай кооптонуп, бирин-бири аяп тургандай. Ушул турган кубанычты жоготуп алуудан корккондой, экөө тең кастарлап сактанып жатышкандай. Эртеси күн чыга электе экөө шаардан сыртка жайлоого кетишти. Бийик тоолордун арасындагы ийрелеңдеген ичке жолдо айланасын суктанып да, таң калып да карап бара жатышат. Айтылган дарекке жетип келишкен экөө машинадан түшүп эле чокусу асман тиреп калдайып турган тоолорду көрүп ооздору ачылды. Бүт айланасы тоо, тим эле колго жасап койгондой ажайып. Атүгүл шарпылдап, ак көбүгү чачырап, таштан ташка кулап агып жаткан дарыя, жапжашыл түзөң бел, тоо борунда өскөн арчалардын келип жаткан жыпар-жыт бул укмуш кооздукка көрк кошуп тургандай. Көк асмандын ар кай жеринде мамыктай боло топтошкон ак булуттар. Көздөрүн жумуп, жүзүн салкын желге тосо, таза абадан керээ жутуп алган Саиданын көзүнөн өзү билбеген абалда тамчы жашы кулап түштү. Тегиз жерге тигилген боз үйдүн жанында чачтарын экиге өрүп ойноп жүргөн наристе кыздарды карап турду. Өзүн эстеди. Ушул курагында кармаган куралдарын, ал лагердеги мотурайган, балбылдаган каректери дайыма кургай элек жашка толуп, дүйнөнүн каралыгын түшүнө элек күнөөсүз көздөрүн эстеди. Эчен түндөр суукка калып, таяк жеп жүргөн балдарды эстеди. Заматта дүйнөсү таарып, эмелкеле керемет дүйнө жок болуп караңгылык ээлеп бараткандай, көз алды тумандап, артка кетенчиктеп, колдору менен оозун баса калды да башын чулгуп алды. Эх десең, мынабу көкүрөктөгү бул азап өзүн өмүр бою кое бербей, өлөр өлгөнчө ушинтип кыйнап өтөт окшобойбу? Канча качсаң да артыңдан калбай. Атүгүл бактылуу болуп баратсаң ан сайын демиңди кысып, алкымыңдан бууп азап берет. Кудум мындай жашоого сенин акың жоктой. Мындай бактылуулукка арзуучу эмне кылдың эле деген тикенектей суроо келе калат да мээсин курттай жей баштайт. Бул убакта эмне кылуу керек? Кантип бул ойлордон алагды болуп кетүү керек? Эмир, ооба, Эмир менен сүйлөшүп баарлашса же анын колдорун кармаса гана бул дарт жеңилдегендей бир аз өзүнө келе түшөт. Үйүр болуп оттоп жүрүшкөн жылкыларды карап турган Эмирдин жанына келген кыз унчукпастан анын колдорун бекем кармап алды. Эмир майда калтырак басып муздай түшкөн кыздын ичке манжаларын кармап эле билди. Анын абалы жакшы эмес экенин. Алаксытуу керек.
Жалы ооруп тигилген көздөрү өзүнөн жардам сурап аянычтуу тигилет. Жүр ат минебиз. Мен коркомун, деди Саида артка кетенчиктеп. Бирок Эмирден колдорун кое бербей. А мен жаныңда боломун. Кызды атка мингизип өзү жерде колдорун кармап баратты. Жайлоодо түнөшкөн 3 күн ичинде кадимкисиндей көңүлдөрү жайдары болуп, атүгүл ар дайым боп-боз болуп жүргөн Саиданын жүзүнө кызыл жүрүп калгандай. Ананчы күн сайын сүт, каймак, эт жеп, кымыз ичип жатышса, күндүз кечке атка минип алган экөө жайлоону түрө кыдырып келишсе, түндөсү ишке чыгып кол созсоң жетчүдөй болгон жылдыздарга суктанып отурушат. Бир күнү дыбырап жамгыр жаады. Бул жакта жамгыр да керемет турбайбы, деди Саида, жүзү муздак тамчыларга тоскон калыбында. Ичкериде боз үйдө дасторкон жайылып, боорсок менен жаңы бышкан эттин жыты буркурайт. Тамактанган соң ошол үйдөгү кыздар менен отуруп, Саида чач өргөндү, сайма сайганды үйрөндү. Тигүүгө колу такыр эп келбейт экен. Өзүнөн канча жаш кичүү болсо да шыпылдап сайма сайып жаткан кичинекей кызды көрүп уяла түштү. Алыстан анын ар бир кыймылын карап Эмир жылмайып отурат. Айрыкча ийнени колуна алып, сайма саюуну баштаганда бырс эте күлүп ийди. Көрсө бакыт ушундай эле жөп-жөнөкөйлүктө тура. Керек болсо миллион акчасыз эле тоо арасында, кооз жаратылыш койнунда чексиз бакытка балкып жашоого болот турбайбы? Анда Шарифтин каалаганы эмне? Ооба, дүйнөнү басып алып өзүнүн бийлигин Аллах тарабынан айтылган парз сыяктуу эреже менен жашоону адамдарга милдеттендирүү керек. Мусулман эмес өлкөлөргө динди жайылтуу, аларга Аллахты таанытуу. Бирок эмнеге согуш жолу менен? Динди жамынып, кайра ошол мусулман эмес өлкөдөгү адамдарга ислам динин коркунучтуу көрсөтүп, мусулман адамдарды душман кылып жатпайбы? Аллахтын пайгамбардын ысымын туу кылып кармап, ыпластык баткагына белчесинен баткан Шарифтей адамдардын айынан дүйнө эли бардык мусулмандарды террорист көрүп калышты. Өнүккөн өлкөдө жашаган мусулман адамдар намаздарын ачык окуй алышпай, куугунтукка да кабылган жагдайлар кездешүүдө. Атүгүл жоолук оронгон кыз-келиндердин жоолугун чечүүнү талап кылышып, коомчулукта эки жаатка бөлүнгөн карама-каршы пикирлер айтылып баштады. Мунун баарына ким күнөөлүү? Сабатсыз, динди бетине жамынып, өзүнүн кара ниетин ишке ашырууну көздөгөн Шариф жана ага окшогон түшүнүгү тайк адамдар. Болбосо бактылуулук динде деп айтылган. Бир жумадан ашык жайлоодо жүрүп келишкен экөө шаарга кире бериште посттор коюлуп, текшерүү жүрүп жатканын көрүштү. Негедир элдер да башкача үрөйлөр учуп кооптонгондой түр көрсөтүп жүрүшөт. Эмирдин жүрөгү бир булкунуп алды. Адамдардын жүзүндөгү бир тынчсыздануу абдан тааныш эле. Туркиядагы биринчи жардыруудан кийин ал шаардын эли ушундай болуп көрүнгөн. Эмне болуп кетти деген суроого жооп ала албай шашты кете түштү. Постто тургандар машинаны текшерип өткөрүп жиберишти. Тынччылыкпы деген айдоочунун суроосуна кызматтабыз деген гана кыска жооп берип коюшту. Каап десең, телефонун албаптыр Эмир. Үйгө жетип эле ноутбугун ачып шаша интернеттеги жаңылыктарга башпакты. Анда кыргыз-тажик чек арасында болгон чакан жардыруу экен. Жабыр тарткан 2 жоокер азыр ооруканада, абалдары оор жатат деп жазылыптыр. Эмир дароо түшүндү бул жардыруунун себебин. Муну менен Абдул буларды унутуп койбогонун, кездешүүгө чакырганын белгиси эле. Саида колу менен оозун жаба калды. Көрсө ушунча жүк менен минтип жөн гана тынч жашап кете алышпайт экен. Алар мындан да чоң нерсе кылуулары мүмкүн экенин ойлогондо Эмирдин муштуму түйүлө калды. Өзүңөр баштадыңар, дейди кыжырык эле. Мен унутууга аракет кылгам. Жада калса өз ата-апамды да издебедим. Жөн гана кыргыз болуп жашоо кечиргим келген. Бирок силер, мен жөн койбоймун. Өз мекенимди силердей адамдар тебелеп жарып жардырууга, улутумдун көз жашы силер үчүн төгүлүүсүнө. Мен силердин көптөрдүн күнөөсүз көз жашына курулган уюмуңарды жок кылам. Экөө тең ошол күнү чечим кылып, бүт даярдыктарын көрдү. Алдындагы жолугушууга жолго чыгышты. Белгисиз кимиси өз максаттарына жетери, табышмакка бай тагдыр бул жолу кай тарапты колдоосу, кай тарапка күлүп багышы белгисиз. Бишкектен аман жолго чыкты. Бул ишке да аны жиберген да үндөгөн да эч ким болбоду. Өзү эле кандайдыр бир кызыгуунун натыйжасында аралашып калды. Алгач түшүнө согуш талаасы көп
кирсе, кийин ушул Сирияга кеткендер жөнүндө изилдөөгө жүрөгү түртө берген. Бул жолу да ошондой. Түштүктө болгон кабарды угаары менен жолго камынды. Жетекчиси да мунун кыялын билип калганга тоскоол болгон жок. Борбордон жөнөтүлчү тергөөчү иликтөөчүлөр тобу менен Аман да кошулуп бармай болду. Эми бул кабарды апасына гана айтуу калды. Кеч үйгө келген Аман ашкана тараптан жарыгы өчө элегин көрүп жүрөгү элжиреп кетти. Апасы адатынча ысык тамагын белеңдеп уулун күтүп отурат. Аман жетип окуп жүрүп кеч калган күндөн тарта минтип жумушка кирип түндөп жоголсо да жалгыз апасы кирпик какпай күтүп отурат. Атүгүл сана аркабай жатып эс ал дегенинди укпай күткөнүн апасын да аяп кетти. Качан үйгө киргенде уулунун жүзүн көрүп, жытынан жыттап алып алдына тамагын берип, маңдайында мээримдүү тиктеп отурат. Аман апасынын жүрөгү менен тең болуп калган. Кээде экөөнүн тең жүрөгү бирдей согуп, бирдей ооруп, атүгүл түндөсү көргөн түштөрү окшош болуп кетет. Аман согуш талаасын көрүп кыйналып чыккан түнү сөзсүз апасынын да түндөсү уктабаганы билинет. Ал эми ооруп калгандачы сезим гүлдөй соолуп саргарып кетчү. Мына азыр да уулунун эшиктен жарк эте жадырап кирип келишин күтүп жүрөгүн ууштап отурат. Апасын ушундай санаага салып, бул жумушта иштебей эле койдум деп канча жолу кол шилтеди. Негедир кайра эле аралашып кирип кетет. Эшикти шарт ачып адатынча апасын эркелеп кирип келди. Апам менин, берекем. Келдиңби уулум деген сезим кучагына оролуп өзүнө эркелеп аткан уулун чачтарынан жыттап алды. Ачка болдуңбу? Апа, эмне уктабай отурасыз? Уйкум качып, балам. Сезим Амандын алдында тамагын коюп жатып сүйлөдү. Баса, кудалашууга качан баралы деп кеңешейин десе карматпай качасың. Дей келинимдин көңүлүн оорутпай атасыңбы? Корс тамашаларың болчу эле. Жок, жакшы баары деген Аман Алиянын ачуусу келе өзүн кабагын түйүп калган наристе жүзүн эстеп жылмайды. Анан качан баралы? Апа, мен деген Аман андан аркы сөзүн кантип айтууну билбей буйдала түштү. Айтпайсыңбы? Эртең кечинде түштүккө баратамын. Аман. Апа, сөз берем, бул акыркы командировка. Анан келип келинди үйгө алып келебиз да жумушумду которомун. Сезим жөн гана башын чайкап, өзүн жалдырап карап турган уулун бооруна кысты. Ушундай болоорун сезген. Ошондуктан тойдун камылгасын көрүүнү эртелетип, чый-пыйы чыгып аткан эле. Интернетти каптап, телевизордон көрсөтүлүп жаткан чек арадагы окуяны көргөндө эле Аманды ошол жака бараарын жүрөгү туйган. Байкуш эне жүрөгү качан жаңылчу эле бул жолу каршылык көргөзбөдү. Баары бир пайдасыз экенин билдиби, же ошол белгисиз кооптуу жайда эти менен тең болгон дагы бир жүрөгүнүн бөлүгү бар экенин сездиби, түшүнүксүз. Макул болду. Уулунун амандыгын гана тилеп батасын берип узатып калды. Үйдөн бир аз эрте чыккан Аман Алиянын телефонуна кат жиберип жолугууга чакырган эле. Айтылган дарекке келсе, кыз ошол жерде экен. Кол саатын карап алган Аман дайыма убакытка так жүргөн кызга ичи жылып турду. Кайра өзү чакырып алып кеч калып келгенине оңтойсуз болуп да кетти. Салам, деди ойлуу турган кыздын жанына катарлаштырып. Ар дайымкыдай тизеден ылдый түшкөн узун капкара чачтары жерге ыргала түшүптүр. Кандай гана сулуулук. Шыңга боюна жарашкан узун чачы бул кыздын бар сулуулугунун ан сайын чыгарып көрктүү көрсөтүп турат. Салам. Кыздын үнү демейдегиден акырын чыкты. Ар дайым шоктонуп турчу каректери ойлуу тартып, Аманды көрөөрү менен кабагы чытыла калса да, бул ирет мээримдүү тигилди. Жада калса кызга мындай көрүнгөн да жарашат экен. Шоктонуп, тийишип, дагы жинине тием деп келген Аманда кызды көрүп жоошуй түштү. Күттүрүп койдум, көнүп калгам. Кыз ошол калыбында жооп берди. Ортодо кайра үнсүздүк. Бүгүн кетип жатасызбы? Деди бир убакта Алия жумшак үн менен. Кыздан мындай жумшактыкты күтпөгөн Аман шашып кетти. Атүгүл бир нече секундта Алияны тиктеп алганын байкабай калды. Кыздын суроолуу көздөрү өзүнө кадалганда гана өзүнө келе түштү. Ооба, бүгүн жолго чыгабыз, деген жигит андан ары сөзүн улай албай мукактана түштү. Алия шап эте Аманды кучактап алды. Алгач эмне болуп кеткенин түшүнбөй калган жигит кыздын назик колдору өзүн кучактап турганын сезгенде, кыздан уруп жаткан жыпар-жыт мурдун өрдөп өткөндө гана эсине келип, өзү да Алияны кучагына басты. Ушул мүнөттөр ушул бойдон токтоп калса гана деп ойлоп жиберди. Анткени ал өмүрүндө биринчи жолу денесин балкытып, көкүрөгүндөгү жулкунуп согуп жаткан жүрөгүн тынчтандырчу бейпил абалга кабылыш эле.
Ушунчалык жагымдуу да, аялуу да эле бул сезим. Балким экөө бул абалда кечке чейин тура бермек беле ким билсин, эгер Амандын телефонуна чалуу келбегенде. Телефондон чыккан музыка басылбай, улам күчөгөндөн күчөп көтөрүлүп жаткандай. Мен кетишим керек, деди жигит ошол калыбында шыбырап. Билем. Алия да көздөрүн жумган калыбында жооп берди. Бир нече ирмемге колдору менен катуу кучактап алып анан кое берди кыз. Аман жер тиктеп турган кыздын эгин өйдө кылганда, анын көздөрүндөгү мына азыр кулап түшчүдөй болгон жашты көрдү. Алия ошол калыбында бутунун учуна тура калып Амандын эрдинен өбүп алды да, өзүңүздү абайлаңыз, сизди күтөм деп кулагына шыбырап ошол бойдон артын карабай чуркап жөнөдү. Кыргызстанга келип алгачкы жардырууну жасаган Абдул эми кийинки планга өтүүгө даярдык көрө баштады. Бул жолу ал элдин, айрыкча Эмирдин эң талуу жерине тийүүнү көздөдү. Бул албетте жаш балдар болчу. Айыл четинде жайгашкан чакан мектепти эчак эле бул айылга келгенде көз алдына алып койгон болчу. Өзү менен кошо ала келген жигиттери менен бүгүн түшкү убакта ошол мектепти барымтага алууну көздөштү. Абдул бул саамда баарын унутту. Надянын көздөрүн унутту. Жок, чынында эстегиси келбеди. Анткени аны эстесе бардык нерсеге кол шилтеп кетери толук мүмкүн. Адамзаты кээде чоң, аябай чоң адашууларга барабыз. Катачылыктарга жол коебуз. Ичибизден, дилибизден кай бир жеринде ошол жасап жаткан ишибиз туура эмес экенин туюп турсак да, таң калбай койгонубузчу. Балким бул биздин алсыздыгыбыз болсо керек. Бул уюштурулуп жаткан апаат кимдердин ажалы, кимдердин көз жашы болуп калар экен. Болгондо да наристелерди барымтага алып, алардын жанын кыюу эмес ыйлаган үнүн угуп чыдоого болбойт. Бирок Абдул ушул кадамга барды. Бул жоругу анын жүрөгү бүтүндөй карарып таш болуп кеткенинин далили. Кээде гана өз өмүр жолуна башпагы ойлонуп, азапталганы болбосо, кайра мындай иштерди жасаарда ырахаттанчу мерез адам экенин көрсөттү. Жардыруу орун алган айылга кирип келишкен Саида менен Эмир айыл эли дүрбөлөңгө түшүп жаткан учурга кабылышты. Баарынын көзүндө жаш, ызы-чуу түшүп, жогору тарапка чуркап баратышыптыр. Уңулдап ыйлаган элдин агымы менен кошо алар да чуркап жөнөштү. Айылдан кыйла алыс болгон жерде бир кабаттуу имаратты курчап адамдар ыйлап турушуптур. Райондун милиция бөлүмүнөн да келгенге үлгүрүшкөн экен. Жакыныраак барып көргөн Эмир бул имарат мектеп экенин түшүндү. Адамдарды алыс кармап, айланасын чектөө киргизип, лента менен тосуп жатышат. Эмирдин жүрөгү катуулап согуп баштады. Жанында турган Саиданы улам карап, кайра имараттын ичин карап, көздөрү чекчейип кетти. Бул абалда канча турганын деле билишпейт. Улам имаратты курчоо күчөтүлүп, тез жардам, милиция органдарынын машиналары көбөйө берди. Аялдардын ыйлаган үндөрү, ызы-чуу түшкөн эл күпүлдөп барып, бирок имаратка жакындай албай кооптонгон эркектер. Албетте, кирип барып талкалап салууга күчтөрү жетет. Бирок ичкериде жаш балдар кармалып турат. Эмир чыдап тура албады. Айланага караңгы түшүп, курчалган мектепке гана жарык берилип турган маал. Көпчүлүктөн суурулуп чыгып, эки колун жогору көтөрүп, мектептин короосуна өтүп барды. Кыйкырык салып ыйлап жаткан аялдар менен убара болуп калган милициялар эки караандын тосулган жерден өтүп ичкери кирип баратышканын байкабай да калышыптыр. Эмир менен Саида имараттын алдына келгенде борбордон жиберилген амандардын тобу келип токтошту. Баары жымжырт боло карап турушат. Бир убакта гана мектептин эшиги ачылып тиги экөө кирип кетишти. Ушул жерде тургандардын бирөө да алардын ким экенин, кайдан келгенин байкабай калышты. Жада калса жүздөрүн дааналап эстей алышпайт. Органдан эмес, анда ошолордон шеригиби? Андай болсо неге колдорун көтөрүп киришти? Андай эмес болсо неге аларга каршылык көрсөтпөй эшик ачылды, ок да атылган жок? Бул сыяктуу түшүнүксүз суроолор азыр бул жерде турган ар бир адамдын мээсинде айланып жатты.